Мен азыр службадамын. Азыр мен эс алуудамын. Кандайча десеңиздер, жообу жөп-жөнөкөй. Мен авиасыз тиркемесин уюлдук телефонго жүктөп алгам. Бир шипте мени бастырып, дүйнөнүн каалаган бурчуна арзан жана ыңгайлуу баада авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Сиз эс алууну пландап жатасызбы? Анда авиасыз сиздерге жардамга келет. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Эй, бадан, мен заявление жазбайм ешкимге. Сураныч мени урлачы, пожалуйста. Сен урса дагы жазам. И баштакта берчи сен, эй. Сен айына ушунча бала биз таяк жей албай атабыз. Эй, сержант болгонуңарга бир жума болду, Молодойлор да келди. Мен силерге апа да болом, ата да болом. Мурун текст өзгөрбөйт го. Билесиңер да эмне кылыш? Не кылыш керек? Слушай, деши. Эмне болуп атасың? Биз келгенде деле силер ошонтуп кетиңер. Магеммастер! Буруңузда төгүңүздөр, дедовщина, педовщина кылыңыздар бир аз болсун дагы. Сураныч. Иши улуттуктардан калтак чапырмасак болду. Бадан, чата шыткаңыз өтпөй калдык шайтат. Могу силерге телефон эле көрүнүп атабы? Точно. Чалдым. Таанышып алыңыздар. Жаңы медсестра Алибекова Аныкей. Сиз келгенден бери жүрөгүм согушта бир башкача болуп атат. Акылбеков, мен чайдын ичинен эч ким менен сүйлөшпөйм. Don't leave me never. Шеф-повардын фирменный тамагы деп өдүңөр беле? Шеф-повар кухнядан не урдап чыкса, ошондой тамак болот, макул. Турай ойлош. Туп-тура айтасың, яш. Токтоп кылачы. Кана балам, чоңойгондо ким баласың? Депутат болом. Бул жакта экениңизди бир да офицер билбеш керек. Кандай түшүнбөйсүңбү? Ата! Балам! Атам не oldu? Акыркы жол сурап атам. Сапаров кайда? Один за всех. Өзгөлөргө өзгөчө мамиле кылабыз. Ben sekirip көргөнүм өттү атам. Өкүрүп аласыңар мени. Асанбайке. Мындай армияны даже мен көргөн эмесмин. Биринчи, моуну тартам. Аха, бул иштебей калсачы? Моуну тартам. Ал дагы иштебей калсачы? Анда жерге жеткенче келме келтирем да. Анан Адинай, сен келечекте ким болосуң? Мен чоңойгондо мугалим болом. Азаматсың, отура кой. А сен Аскарбеков? Мен келечекте космонавт болом. Азаматсың, отур. А сен Асан? Чоңойгондо депутат болом. Ыстанабыз. Депутат болот. Отур. Асан Сапарович, сиз деген бардык телеканалдар менен сүйлөшүп койдук. Буюрса бардыгы даяр. İşte Шып. Bizde, 198 шайлоо участогу бар экен, алардын арасынан 100 агитатор конкретно бизге иштемей болду. Молодец. Эй, өзү 300 эле шайлоочу болотса, 100 агитатордун зачем? Наоборот, жакшы да, ар бир үйдө бирден агитатор, значит 300 голос у нас уже в кармане. 100% да? Конечно. Ай, мушук, işte, молодец. Асан Сапарович, плакаттардын дизайны даяр, кайсынысын чыгарайын? Так, монусун чыгарчы. Бул фотошоп. Ооба. Ушуну чыгаргыла. Макул, анда 5000 заказ кылайын, Эмнеге 5000, 10 миңди кылгыла.
Мақұл. Қоя тұрса. Бұл дағы кішіне арығырақ қылса олу? Арығырақ па, жағырақ па? Арығырақ. Хорошо. Анда 15 минутта шығады. Асан Сапарович, бізде проблема. Не проблема? Атабеков біздің партия қырдавайым дейді. Атабеков қырдавасы ошолда проблема. Башқасын тапқылай, мен бізде Қырғызстанда ырчы жоқ башқа. Мысалы, Мирбек. Ошол Атабеков Болотбаева. Короче, договоритесь, башымды ұртпай. Не oldu? Қанжоқсың ба? Не? Конкурент партияларды жалко. Емалар қанша еді? Біздің рейтингтерді көрдің бе? Конечно. Асманға қарай алдыға ұшып баратабыз. Аларды мамды бүркіттай ұшып, мамды үстінен қарай тұру еді. Құдай бұйырса біздің пландардың бар ішке шығады. Депутат болсақ, не қылатын ек? Мысалы мен Ниццада жатмақпын, яхтада. А сенші? Мен Ницца пиццасы жоқ әлі. Өзіміздің жын-чожына, ісік көл, жегіне бар, яқтан үстінде. Қара жырға бағылбасы, бейдің шаңы келебей. Патриот болш керек, патриот! Асан Сапарович, бізде дағы бір проблема бар. Дағы кемірді ойында отат әмі? Жоқ, ырч емес. Жаңы переходи на ООО комбо тарифтік топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Шайлоо жаңылыктарынан агитация баштала элек жатып, кейбир талапкерлердин калптары чыга баштады. Тактап айтсак, Патриоттор партиясынын мүчөсү Асан Сапаров бул убакытка чейин аскерде кызмат өтөгөм деп айтып келсе, бирок биздин кабарчылардын иликтөөсүнөн кийин мунун баары калп болуп чыкты. Мындай өрдөк учуруунун башкы себеби шайлоо алдында упай чогултуу ыкмасы деп түшүнсө болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын адиси мындай деди. Негизи талапкерлердин кызмат өтөшү же болбосо аскердик билети болуш керек зарыл эмес, бирок баягы калп айткан үчүн бул талапкердин документтерин кайрадан карап чыгышыбыз зарыл. Эмнеге армияга барган эмесмин дейсиң? Май тамам. Май көтөн. Барбасаң эмне бардым деп айтасың? Өзүңдү бирөө тырмады эле. Мен эч кимге айткан эмесмин, кимге айттырмын мен? Анан кийин? Кайдан билем ким экенин? Мен жазып койгом. Сен жөн эле жаза бересиңби? Эми сиз курактуу байкелер бардыгы эле армияга бардык дешет го. Мен ойлогом сизди деле слушать этип келди го деп. Жана видео интернетте аябай баттарап просмотрлары көбөйүп атыптыр. Эгер биз Сапаровду партиядан чыгарып салсакчы? Кандай чыгарып салсакчы? Мен партияга төлөгөн взносумчу акчам. Мен кайдан билип турмун ушунча проблеманын артынан келерин? Эмне болгон проблема, шеф? Военный билет эле керек, табабыз эртең эле. Сен эле бизди биротолу эле көмөйүн деп чечтиңби? Коррупционерден аткы ойлодум. Эмнеге сразу коррупция? Коррупцияда башка жолдор деле бар. Эмне жолдор? Эмне барып, слушать этип келип каласыңбы? Во, идея. Эмне идея? Сиз айткан? Эмнени айттыңыз сиз? Слушать этип келген? Слушать этип, мен каяктан баштап атсың? Сизди эч ким айткан жок слушать этип кел деп. Главное, военкоматка барасыз, мен даярмын деп. А бизде азыр мыйзам боюнча армияга 39 жашка чейинки гана эркектерди алат. 39-дан кийин албайбы? Мен ушундан 40 кидем да мен. Во? Yes! Жүрөм чыкпал делестет армияга барып деттерде таякчап жүргөнүм. Деттер өзүн балаң менен тең деп кой. Шеф, в принципе, болчу идея экен. Эртең сиз военкоматка барасыз. Эмнени баштап атасың дагы? Жас уктурбайсызбы? Эртең сиз военкоматка барасыз да, мени армияга алгыла дейсиз. Жактан айтат, сизге болбойт дейт. Сиз кайра чыгасыз, военкоматтын алдында пресса чогултабыз, айтабыз, мына мен келдим, армиядан качкан жокмун, просто мени албай атат деп коесуз. Ошол жаңылыкты бүт сайттарга таратабыз. Хотя бы какой-то рейтингди сактап калабыз. Мен алгыла, жылмайм. Ошондой кылыш керек. Мына өлүп кетейин. Армияга азыр алып кетем десе мен азыр даярмын. Эч жакка качпайм, мына. Алып кетпейбиз деп атышат өздөрү. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, Сапаров Асан мекенге кызмат кылууга, армияда служить эткенге даярмын.
Жин билесиң, Не? Зато про канал адып қот. Елестет, сен чында эле армияга алып кетип калса. Чыдайт белең? Эмнеге чыдабай? 6 жылдан бери сен деле мейимди жеп отасың, чыдап эле келетпейм. Мага караганда 1 ай армия. Шаарыбыздын эң суроо талапка ээ болгон районунан батир алгыңыз керекби? Анда Азия Сити турак жай комплекси сиздер үчүн. Замзам Билдинг курулуш компаниясы барыңыздарга Азия Сити турак жайын сунуштайт. Себеп дегенде бул турак жайдын жайгашкан жери эң ыңгайлуу жерде. Тактап айта турган болсок, Чыңгыз Айтматов проспектине чейин 100 метр, Азия Молсода борборуна чейин 200 метр. Азия Сити турак жайынын эң бир өзгөчөлүгү болгону бир гана блок жана 2 подъезд. Жалпысынан 14 этаж жана эң башкысы 15-этажда жашоочулар үчүн өзгөчө сонун террасасы бар. Эң маанилүүсү, курулуш жүрүү үчүн бардык документтерибиз бар жана эң башкысы кызыл китеп менен. Болгону бир блок болгондугуна байланыштуу квартиралардын саны аз жана курулуш өз мүнөтүндө бүтөт деген кепилдик бар. Эгер сиз алам деп калсаңыздар, сиздер үчүн 24 ай бөлүп төлөө каралган. Андыктан ылдыйда калтырылган номерлер аркылуу байланышабыз, Замзам Билдингке келебиз. Эч жакка качпайм, мына. Алып кетпейбиз очат өздөрү. Мекенге ак кызмат кылууга, армияда служить эткенге даярмын. Сапаров Асандын аскерге баруусун талап кылган петицияга бир түндүн ичинде 300 миңден ашуун адам кол койду. Элдин талабы аткарылабы деген суроо менен Коргоо министрлигине кайрылдык. Мыйзам боюнча болбойт. Эл талап кылып аткандан кийин Асан Сапаров армияга өзүм барам деп жатса, Асан Сапаровду армияга исключение кылып кетирип жатабыз. Асан Сапаров армияда служба кылат. Лейтенант Абетов. Старший лейтенант Алмазбек. Асан Сапаров сизби? О. Повестканы алып коңуз. Эртең саат 9-дан кечикпей Свердловский военкоматка келип калыңыз. Келбеш керек болчу. Келбеш керек болчу. Келбеди, мага үйгө келди повестка. Жакшы да. Кандай жакшы, ой. Асан Сапарович, эмоциядан сактан. Өлтүрүп салайын мен сени азыр. Асан Сапарович армияга барган жакшыраак го дейм, чем түрмөгө караганда. Силер айтпадыңар беле? Мыйзам боюнча 42 жаштан кийин албайт. Сен айткансың ошону. Мыйзам боюнча деген 3 президентти деле айдаганга болбойт болчу. Эл кааласа сен эле эмес, баарыбызды армияга алып кетет. Ошол баарыбызды эмес, мени жалгыз алып кеткен адам. Повестка мага келди, үчөөгө эмес. Сен кече өзүң кыйкырып атпадыңбы? Армияга барам деп. Бүгүн барбайм. Билгениңерди кылгылап тугармын, кече барам десем, бүгүн барбайм. Андай болсо биз точно шайлоону утпайбыз. Утпай эле койгула. Элдин баары депутаттар сөзүнө турбайт деген ойдо калышат. Мен лично турбайм сөзүмө, турбайм, түшүндүңөрбү? Туруп койсоңор кандай сонун болмок. Азыр сиздин видеоңузду бүт Кыргызстан көрүп атса. Анан сиз армияга кетип атсаңыз. Мындай элдин алдында, мекен алдында баатырга айланмаксыз. Сонун хайп болмок. Туура. Мисалы азыр если барбайм дей турган болсоңуз, элдин баары айтат, бул депутат болуп жатып, мындай барып сөзүнө туруп атса, кийин эчтекени кыйратпайт деп. А вот тескерисинче сөзүңүзгө туруп койсоңуз элестетиңиз элдин реакциясын. Ашып кетсе 3 күн балыкчыга жиберет сизди. Военный форма менен бир-эки сүрөт тартабыз. Жаңылыктар баарын бир көтөрөбүз. Андан кийин высокогорье давлениясы бар да, больничныйга чыгарып коебуз. 3-4 күн өткөндөн кийин военный билетиңизди карматат да кетирет. Асан Сапарович,
Елдер азыр сөзүнө турган депутатка зар болуп турушат. Точно утабызбы? Хайп болобуз точно. Болобуз. Үч-төрт эле күн, Ашпайт андан. Бирок барым келбейт, барым келбейт. Мен чын эле аябай армияга баргым келип аткан, чынын айтканда. Ошол кыргыз элиме рахмат. Коргоо министрлигине рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк мага түзүп берген үчүн. Эми бирок кичине көңүлүм түшүп турат. Эмнеге дегенде 1 ай экен. Мен керек болсо мекеним үчүн 1 жыл, 2 жыл кызмат кылганга даярмын. Бирок эми закон алдында баарыбыз бирдейбиз. 1 ай десе 1 ай. Мен Кыргызстанды коргоо үчүн кеттим. Давайте. Асан Сапарович, бир Жок, эми мына кетип атпайм, мен каяктагы башка суроо. Так, Жетибаев. Зрение жакшы. Годен. Беке. Кичине элөшпөйлү. Кичине эле. Ну, хорошо. Бир көзүң жапчы. Жап. Оку. И. Д. И. Не oldu? Иди. Дальше. Н. Түшүндүм беке. Түшүнсөң кийинкini чакырып кой. Ассаламу алейкум. О, Сапаров. Годен. Эмнеге годен? Текшербейсиңерби? Эми депутат боло элексиңер да. Демек көзүңөрдү май баса элек. Зрение отличное. Годен. Siz точно депутат эмессизби? Просто урут иштериңиз бар экен да. Билбеймин. Ресторан жаңы. Так, жакшылап караңызчы. Может, жаңы мектеп көрүп атасыз? Ресторан? Депутат болоюн деп атасың ба? Ооба. Пландарың аябай эле чоң экен. Бирок амбицияң аябай кичинекей экен. Просто кабинетиңер муздак экен. Сен жылып калганда келдиң. Шылдыңда болаңыз антөйге. Балким текшербей эле коесуз, я. Жок, Сапаров. Сиз дагы 5 жыл отурасыз депутатский креслода, текшерип коюш керек. Тем более азыркы заманда геморрой вещь непредсказуемая. Сапаров, куттуктайм. Годин. Сизге чейинки деле кыз Годин деп койсо болот эле да. Я. Эч нерсе эмес. Я буду скучать. Жан, кыжат болу. 1 жыл батыл өтөт. Так, Сапаров, не турасың? Эмне ушу менен барабызбы? Ушу менен барабыз. Балыкчы чен өлүп калбайбызбы? Ким айтты балыкчыга ченде? Отур. В смысле ой ташкан? В прямом смысле. Мына КамАЗдын үстүндө кетип баратам. Анда жакшы болгон турбайбы? Кой таш деген Бишкекке жакын. Балыкчыга караганда. Так что, Асакен, не кипишуй. 3 күндөн кийин алып кетебиз. Все под контроль. Хорошо. Давай алдым. Байке, сиз жанагы ТикТокто депутат ба экенсиз да? О. Байке, депутат болсоңуз биринчи жолдоңуңузчу. Буюрса.
Dur. Так, саллаги. Sizler bugünden başlap Kırgız armiyasının jokerlerisiniz. Armiya sizlerdi. Çınığı erkek kılıp tarbiyalay. Bul yerde sizlerden apanardın çayı, mayı, cılı töşögü dayarınız. Bugünden başlap men sizlerge apada olum, atada olum, ejen, bayken, jezden, tayken, koşunan, kaynenen, kaynatan, bari men bolam. Menin kaynanama qaraganda yerunda kam bolчу. Так, разговорчики. Maga, sizler armiyaga çeyin kim bolgonsуңар? Bari bir. Okuçu, student, blogger, vayner, taksist, taçkist, artist, даже депутат. Düşündüler mi? Şimdi cevap vermeksiniz. Ne dep cevap beriş керек? Так, точно! Düşündüler mi? Так, точно! Не слышу! Так, точно! Укпайлемен! Так, точно! Does the best he can. You're in the army now. Menin razmerim 41 da bul 45 tur. Navruz. Үйüm каяк өсмөгөлүм мен Navruz болгондо. Өстүрөбүз. Утумду бул. Болгон жериңде. Обязательно новый ысы кылып алыш керек. Жок байка, андай деле ысы эмес, главное кепкадан чыкпаса болду. Мындалы. Ошону чачалганга чейин айтса болбойт беле? Сен сурадың белем. Кто жарит, тот картошку жарит. Чакырдыңыз беле, жолдош полковник? Капитан Жусупов, кир. Көргөнсүң да? Ооба. Булар армияны цирк кылмай болушту го. Айтпа. Бул мамалакты сенин ротаңа киргиздим. Армияны көргөзүп коелу бул депутатка. Бирок жакшы жагынан, капитан. Бардык солдаттарга кылгандай эле мамиле кылыш керек. Жарайт. Бошсуң, бара бер. Казарма деген башкача эле го. 9-я ротаны элестеттим беле. Армия өзгөргөн. Бул жакта белоснежка жок. Сен каяктан билесиң? Байкем армияга барып келген. Бүт барын төкпөй, чачпай айтып берчү. Ошондо армия жөнүндө бүт барын билесиңби? Ооба. Бүт барын билсең, качан таяк жеп баштайсың? Бүгүн эч кимге тийбейт. Золотой дух деген закону бар. Бирок эртеңден баштап сабай баштайт. Ким сабай баштайт, ey? Демилер да байке. Ама? Сиз депутат болсоңуз, бир закон чыгарбайсызбы? Эмне закон? Духтарды бир күн эмес, бир жыл бою тийгенге болбойт деп. Sen кыйналбай орусча сүйлөй берчи. Сен эмне оштон болосуң? Каяктан билдиңиз? Сен сүйлөгөнүң бияк болгону менен акцент тияктуу болот.
О, штан болом. Сөйлей бер, өзіңе қалағандай. Кровот жаманға тұққан қанты ұқтайыз бұл. Уктайбыз деп қатты айттыңыз ғой байке. Ишеніп қойыңыз, уктанға мүмкіншілік та көрбейді. Мен сұраштырып шықтым. Час бойынша ең жинді сержанттар біздің ротада екен ғой. Брат, хорош уже пугать, а? Рота, подъем! Baştaldı. Ассалаумалейкум, жамат. Қандайсыңар? Қандай келіп алдыңар? Жақсы ма? Денсаулықтар қандай? Мамжан аман ғой я? Слушай, они точно нормальные. Бүгін кеш болып кетті ғой. Жат кетшет қой, а? Мен уже жат өле кетсінші. Айтпадым бәле. Эми таныш олалы. Біз сілерден назик, душевный сержанттарыңар болыңыз. Бұл сержант Қоңырбаев. Қолчақ бол, апе. Встречайте, аплодисментами, сержант Ақылбеков. Рахмат. Оппа. Братан, сен армияға келмей жатып, уже детсің ғой? Братан, напряг қармауа. Сен қонақсың, а қонақтарды сыйлаш керек. Ошондуктан тамақ заказ қылыңар. Ким тамақ заказ берсе, ошол ертең биринчи таяк жейт. Қана, таңдадыңар уже, не заказ қыласыңар? Жо, рахмат, біз еш нәрсе жебейміз. Апи, давай, айт қой, ұялбағыла. Қана? Жоқ, ештеңе жебейміз. Точно. Хотя бы мен шағым сындырбай, біраз заказ қылғаншы? Bir sındırım nan. Так. Сағаш? Ушул нан эле жетишти. Болды, bir сындырым нан да қой. Так, сізге не заказ? Аға, 22 штук, острые крылышки, KFC. О! Көрдіңөр бі? Заказ тұшындай қылыш керек. Дальше, қана? Bir порция лагман. Bir порция лагман. Десертке не қалайсыз? Десертке Сабинаның макарон соусынан. Все, Сабираның макарон соусынан. О, Василий, сен емне Россиядан мобилизациядан қачып біздің армияға келдің бе? Жоқ, братан, мен Қарасуда болым. Дағы кім Қарасудан болады деп қойды? Дағы кім тамақ заказ қылғыз келсе, бізге қайрылғылар. Қалғандарын олсы, отбой. Спокойной ночи, родной. Отбой. Короче, жігіттер, мен сілерге бір возможность берейін, ертерек жатып ұйықтап қалғыла мақұл бұл. Неге? Ну, короче, сілерге айттым да, анан предупреждать етпе дейін деп өлі. Все-таки ты был прав. Здесь невозможно уснуть. Так, становись! Кечеки гостеприимство бүтті. Бүгінден баштап. Шыныға армия башталады. Айтпадым бәле. Кече KFC'ni sen заказ қылаттың біле? О. 2 наряда вне очереди. Есть. Allah'ım andı, kim zakaz kıldı hele?
Мен? Ничего себе! 3 наряда вне очереди! Есть. Башын жылтырайт қоттым әлі көзді ұялтып. Мына көчөкү, нан заказ қылған красавчиктер. Дет қана? Қандай чөкті отат? Товарищ капитан, біз қанты отып болек? Рядовойларды ойғытқанда әлі ойғытасыңдар. Атабысымен теңішкенен не толық қолайды отыр? Армияда не то деген жоқ. Ана теге. Қандайсың? Салам алейкум. Блатной олып айтады, туалетке бумаға қойып қойыңдар. Ошон сен? Тартты олдым, басты, тартты олдым. Мен кім екенін білесің? Бұтаттым мен. Бар сен. Гражданка орынғанда сөйлейт етіп қаласың. Білесің бай. Бар. Быстро. Армияда закон бар. Один за всех и все за одного деген. Бүгін сілерден талчаныңар Сапаров. Ертең менен мыйзамды бұзды. Ошондуктан Сапаров үшін 10 километр марш-бросок. Ротан командирі. Мен. Атқаруға кіріш. Жарайт. Түзден. Түз тұр. Жүріш тіркесіне. Зоттар бойынша. Бағыттаушы бірінші зот. Жүр. Рядовой Сапаров, қана? Қалт еттің жолдасы. Қырап келейін. Мына хайп уже органическим путем кете баштады. Комментарийлердин бардыгы положительный. Жакшы. Эл келе жакшы болду. Анан бизде болгон боттордун баарын кошуп алачы. Биротол эле ушу Асанчикти мактап салышынчы. Жарайчы. Опа, ертеменки нервотрепканың спонсоры. Меңіз, сіздің порция. Все, приятного. Байке, не недовольность? Азмун жепкуны калажи келет. Вроде бы только 2 дня прошло, а я по своей девушке уже скучаю. А мен уже шаурманы салдым. Запешен. Может, запеченный? Бізде запешенный или дейді. Жігіттер, ол жерге отырып алсам болады? Рахмат, жігіттер. Сілер болбосоңор мен дагы эле жолдун жээгинде жатмак болушум керек. Эч нерсе эмес, байке. Один за всех. И все за одного.
Ушуну салтка айландырып албайлы жигиттер. Силердин дайыр жол жардамыңар керек болуп атат мага. Бүгүнкү эле жетишет го дейм. Жок, силер түшүнбөй атасыңар жигиттер. Биз армияда чогуу болобуз, служба этебиз. Дос болуп алсак анын жаманчылыгы жок. Армиядан сырткары гражданкада да жашоо уланыш керек да, туурабы? Ал жерде мен силерге аябай жардам тиет. Как это? Мисалы, сүйлөшкөн кызың барбы? Ошол сүйлөшкөн кызыңа элестет, сенин атыңан эле iPhone 13 бар азыр үйүңө туруп калса. Кандай? Конечно. Жакшыбы? Байке депутат экенин унутпады. Кантип айтып аткан жокмун мен. Мисалы сага эмне керек? Шаурма жегим келип атат. Запеченный. Запеченный. Чөнче. Хорошо. Болду, проблемасы жок. Бир ооз сөз. Бирок мага азыр телефон чалыш керек болуп атат. Анан? Эмне анан? Ошол сүйлөшүш керек гражданка. Байке, биз деле сиз менен армияга келдик го. Билбейбиз эч нерсе. Армияны жакшы билген бирөө керек болуп атабы, Мага жардам керек болот. Сизге биз эмнеге жардам беришибиз керек? Мисалы, сенин сүйлөшкөн кызың барбы? Допустим. Аны элестетсек, менин бир звоногум менен сенин сүйлөшкөн кызыңа сенин атыңан iPhone 14 Pro Max 256 гигабайт сыртында салафаны менен барып калат. Амагачы? Сага эмне керек? Шаурма. Запеченный. Запеченный вот. Печкадан чыгып атпайбы? Как она есть? Тура? Тура? Мына? Вот тура түшүнөткөн. Сен жөнөтүрчү? Эме. Мен сагачы ошол шаурманын центрин ачып берем шаардын ичинде. Карасаң запеченный, карасаң запеченный, карасаң запеченный да болот ичинде. Бирок мага телефон керек болуп атат азыр. Жакшы сунуш экен. Бирок биз сизге телефон каякта экенин айтабыз. Аны барып өзүңүз алышыңыз керек да. Каяктан алам? Сиз каптежикке барасыз, ошактан аласыз. Кино көрүп атып курсагыңыз ачып кеттиби? Анда 5 мантага келип, сонун даамдуу запеченный мантадан жеп кетиңиз. Шаардын кайсы бурчунда жайгашсаңыз да сизге ыңгайлуу филиалдарыбыз бар. Баса, силер заказ кылам десеңиздер, любой точкага алып барып беребиз. Эгерде 5 мантын мантылары жакса, үйдөн да жасап жейм десеңиздер, анда полуфабрикат мантылардан алып кетсеңиздер болот. Андыктан Кыргызстанда эң даамдуу 5 мантага келип, конок болуп кетиңиз. Я не имею права. Ой, 5 минут. Бир эле звонок кылып алайынчы. Бир звонок эмес, маяк кылганга да болот. Вообще армияда кайсы солдат телефон көтөрүп жүргөн көрдүң эле сен? Канча ачылып каласың? 78. Почти тең эле экенбиз. Кайдан болосуң? Жердеш эмеспиз экөөбүз, уктуңбу? Хорошо. Жок дегенде сүйлөшсө болот дейм. Сүйлөш. Кандай сүйлөшкөн? Мисалы, мен азыр бир звонок кылам телефон. Сага 1000 единица салып берем. 10 000 единица. Каякта 10 000 единица? Эмне сен тарифиң спетип атсаң беле? Эмне спутниковый связь менен сүйлөшүп аттың беле сен? Единица кетип атабы? Единица курап атасың да? Вообще чаласың сен, же чалбайсың? Кай тур, чалам. Макул. Болуп тур. Келе телефонду. 10 000 единица салам. Бирок өзүң телефонго чалганга болбойт. Меники менен чаласың. Бул менин телефонум турбайбы? Каяктагы сенин телефонуң? Муну мага бирөө эле белек кылышкан. Каяктагы белек? Чыгашка, телеграф жабылды. Бүт чалбайсың, уктуңбу? Вообще солдаттарга телефон берүүгө болбойт. Уктуңбу? Вообще закон боюнча бирөөнүн имуществосын алганга болбойт. Бул уурлук деп эсептелет. 3 жылдан 5 жылга чейин соттолосуң. Эмне? Наконец-то связьга чыктыңыз. Наконец-то деп койду, мен чалбайын, силер эмне чалбайсыңар? Мени качан алып кетесиңер? Биз сизди чыгарбай калдык. Кандайча чыгарбай калдыңар? 3 эле күн деп өтүңөр белесиңер. Эртең менен тааптай тургузуп, булар мени чуркатып атат. Билем, еще колготкичен. Аны кайдан көрдүңөр силер? Эми сиздин колготки менен жүгүрүп жүргөнүңүз Facebook, Instagramды жарып атпайбы?
Позор, позор бул, позор. Ой жок, тескерисинче сизди баардыгы мактап атышат. Мына сөзүнө турду, солдаттар менен чогуу чуркап жүрөт. Мына чыныгы депутат ушундай болуш керек деп атышат. Бизге ушунун баардыгы өтө ыңгайлуу болуп атат. Биз уланышыбыз керек болуп атат. Эмнени улантыш керек? Армияда эмне кылганыңыздын баардыгын тартып жибере бериңиз. Канчалыкты бизге сүрөт көп болсо, видео көп болсо, ошончолук жакшы болот. Анан баардыгы ойдогудай боло турган болсо, армиядан чыгып, депутатский креслого отурасыз. Эй, хорошо. Мени качан чыгарып кеткен кызгырсың? Ну, эми точно 3 күндө эмес. Жолош сержант, чакырыңыздар. Катты окуч. Кайсы катты? Шүгүл көрбөй атасың. Же жүзүгүн көзүн тостойто чабайм. Окумоо катты. Көрдүм жолдош. Салам кат. Эй, конверттен ачып чыгарбайсың. Не ушундай мындай кичинекей эле кат бекен, Жок. Көп жазыптыр. Девушкам жазган. Салам кат. Кандайсың жаным? Шүгүл интонациямен окусаң көркөмдөп. Кандайсың жаным? Эй, девушкам оштон болот. Кандай жаным? Жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Сизди раса сагындым. Мага инса салып коюңчу. Анча оштук эмес. Оштун кайгына? Өзгөндөн. Ишенип коюң жолдош сержант, ушундай эле болот. Оку дальше. Көрүшөлегибизге өлө көп болду. Сизди сагынып болбой калдым. Жолдош сержант, эркекче сүйөт экен, Конечно, сүйөт да сүйөт. Сүйбөй кайкырмак эле, улант давай. Койсуң бей. Жолдош сержант, мынал жерин түшүнбөй атам. П деп турат, П. П. Подружкаларым кафеге чакырды эле, сизди урушат деп барбай койдум. Көрдүң, билет да характердичи. Чорт экенин билет да. Дело коснется менен. Анан сизден сураныч, рядовойлорду, малойлорду урбаңа, аларга жакшы мамиле кылың, алар... Шүгүл, импровизация кошпой окусаң? Кыскасы жакшы жүрүң, мен жакшы көрөм. Пока, целую. Эй, не болду? Целую деп тур го жолдош. Азыр унитазды целую болосуң, түшүндүңбү? Тур жолу. Жарайсың, шеф. Бошмун барырсың. Эй, каякка барасың? Мен ким окуйт? Кандайсың жаным? Тип, меники апам жазган. Аяш апабы? Аяш апаң. Сизкин дагы интонация менен окуш керек. Конечно, еще образга керек. До концабы? До талого. Эй бала, шүмшік десе. Эчели, кулагы жок бала болдум го. Армияга барба, не кыласың? Үйгө жардамдаш десе, барам эле барам деп. Эми мына мен жалгыз кыйналып. Тек апа деп ойлоп койбойт. Же атаңдан пайда жок, же сенден пайда жок. Элдин балдарын көрсөң көзүң күйөт. Үйүнө жардамдашып, апаларын кубантып, шууп алып берип. Мен эле чөмдүк кассага акча таппай жүрөм. Токтотчу бол. Эмне? Апаңды тыясың бия. Тарбия көрбөгөн акмак. Болду дей. Атаң талалап жүрсө, кайда тарбияны берди? Болду дейм. Болбойт. Апаңды урасың да. Ур, чап. Ур мени. Чап. Болду да атам мен сап. Болду. Мына урган атпайбы, мени өлтүргөн атпайбы. Болду дейм, болду. Не болот атасың, эй? Болду. Атасы. Балаң жин болуп калыптыр. Сени да урам дейт. Не болот атасың, жөн тургулачы? Жөнүндө семейный разборки. Жок, жөнүнө армейский прикол. Эй, дагы бир ай эмне кылабыз армияда? Телефонго лок тартпайлыбы? Жаңы эле сонун семейный сериал болгон да, ошону тартып алсаңыз болот экен. Нормально болчу. Короче, армияда неме кылабыз? Эмне кылабыз? Рота подъем! Таң атпай 5-те турабыз. Көнүгүүлөрдү жазайбыз. Чуркайбыз. Тамактанабыз. Сабак окуйбуз. Келип, нарядтарга даярданабыз. Нөмөткө турабыз. Анан
Уктайбыз. Ошентип бир ай өттү. Армия мага аттандык. Кыскасы, армияда күндөр өтө кызыктуу өтөт экен. Уже 300 000 просмотр болуптур. Комментарийлердин баары жакшы. Ошондо биздин рейтинг кирчи жерине кирип кетти да, Просто азыр бүт баары интернетте болуп калды. Анан бизде эмне интернет жок да, Биз деле ар кандай видео тартып, кайып кылып көрсөк болот. Кандай видео тартабыз? Семейный гиф кылып активге отурсаңыздар болот. Чечинип көрдүңүз беле? YouTube'дан передача ачабыз, конокторду чакырабыз, ашатып сөгөбүз. Же вайн тартып салсак болот? Бир эле фотосессия менен хайповать этсе болот. Вообще сөгөн албайсыңарбы? Менде бир сон идея бар. Мол автомат, АК-74. Түшүнүңөрбү? Его калибр 5,45 мм, емкость магазина 30 штук, дальность выстрела 1000 метров, темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Молодец, рядовой Илимов. Ну каяктан билесиң? Сош капитан убагында PUBG-ны айырганбыз да. PUBG-ныбы? Так точно. А болчу? Ручная осколочная граната предназначена для уничтожения осколками живой силы противника. Граната делится на два типа – наступательный и оборонительный, РГТ-5 и F1. Түшүнүктүү. PUBG, Counter-Strike деген абдан жакшы. Бирок жашоо да башка. Добуш берип кой, лапшаны алып кой. Анда месе баштайлы, шайлыға қадам таштайлы, мықты талапкерлерге галочка коюп таштайлы. Анарбек байкем келсе, мандатын алып кетсе, кыргыз элим алданбай, татыктуу шайлап берсе. Булар жинде болуп калган го? Караганда далдактап билип, рэп окуп. Булар бизди туурайбыз деп атса керек да. Булар бизди туураш үчүн биринчи армияга келиш керек да. Армияга келсе, таяк жейт. Кстати, братан, биз качан таяк жеп барсайбыз? Ачо шашылыш болот абы, Читерип баштасак деп атканбыз, Мындай бири-бирибизге көрүнүш бололу да. Шашылыш болсо жүр азыр эле. Жок, просто даяр болоюн деген да. Тамаша болот. Токтогон жидовщина. Эч кимди урбайбыз. Байкем служба алып жүргөндөчү, күндө таяк жечкен да. Биз деле давай таяк жедик да. Эми биз көргөндү силер көрбөй калсаңар жакшы да. Анан бизди ур деле деп силер дурсак. Бизди урган деп силер кийинки призывдагыларды урсаңар. Токтомок беле бул нерсе. Мындайча айтканда, спортчуканы үздүк. Доске? Да. Карасаң, ушул ой экөөбүзгө эле келген да. Болбосо армиянын түзүлгөнүнө 100 жыл болуптур десең. Тозун. 100 жылда бир жаралчу адамдарбыз да. Бар го доске. Братан, девушкам чатка келсе болобу? Негизи свиданка деген бар. Бирок сен девушканы күтпөй эле кой. Неге? Анткени армияга келгенден кийин уже всё, девушкаң жок деп элестете бер. Хотя буну күтөт болуш керек. Кашы көзү кара, бою узун, татынакай болуп атпайбы? Эми хотя бы бир 6 айдай күтөт да. Күтөт. А, братан, менчи? Сени 1 ай максимум. Меничи? Сен военкоматка кетти дегенди эле унуткан. Анда, биякта эң эле күткөнү меники турбайбы, туурабы? Конечно, байкем, ортодо бала чака бар дегендей. Бала чака эчтеке эмес. Болгон имуществоны бар менин атымда да. Бала чака деп калдык. Өзгө бала тапмай койбойлубу? Давай. Сен мен балам болсун. Неге мен? Просто мен кыялданышым мындай, балам өзүмө окшогон, бою узун, кашы көзү кара, сулуу болсо депчи. А сиз менин балам болосуз.
Балам? Армияда ушундай сержанттар рядовойлордун арасынан бала тандап алат. Ошо сиз менин баламсыз. Мен бала болгондо сага эмне кылышым керек? Киримди жуйсуз, массаж кыласыз, каяка жумсасам ошол жака барасыз, анан элдерин көзүнчө ата деп айтасыз. Хорошо, кирдин деле кереги жок, өзүм жуйм. Массаж кылып, ары бери чуркап анан ата деп коюңуз, Массаждын деле кереги жок. Ары бери чуркап, ата дейсиз. Болду. Эми жөн эле ата деп коюңуз. Келиштикпи? Ата эле дейсиз. Жо, ата дегенден мага кандай пайда болот анан? Сиздин кириңизди жууп турам. Күндө. Массаж кылып турам. Ары бери жүгүрүп турам тим эле. Ата дейсиз. Хорошо, келиштик. Болду. Келиштик. Ата дейсизби? Келиштик ата. Атау. Атау. Бата! Мау, формалар кирдеп баратат, атау. Намек понял, балам. Болдум, жаталы, чарчалы, конечно. Все. Рота, отбой! Спасибо, отбой! Ушундай условия мененчи, ата болуп эмне кыласың дейм да? Зато депутаттын атасымын да. Келесу, жүрө бер анда, полун жууп коюп. Так, Өмүрбеков, по КПП, Асылбеков, Алдаяров, Жомартов, рабочая команда. Маматкаримулу, мен, чистка. Чисткасы нели? Картошка арчыйсың. Жарайт. Сапаров, мен, пол жуйсуң. Жуубайм мен. Не? Полду эмнеге жуумак элем? Неге жуубайсың? Особыйсың. Особыймын? Ата. О, балам, не болду? Карайчы. Атау. Уктуңар. Не болду, балам, айтчы. Пол жууду отпайбы? Ким айтты? Капитан айтты. Капитан айткан турбайбы? Атау. Атасы турса баласы неге жумак эле? Сен менин ордундабы? Ордунда? Жууй бер анда бар. Ой, жуйм эле. Калилов. Мен. Туалет жуйсуң. Товарищ сержант. Выполнять. Ата. Выполнять. Жарайт. Сен атаң кара мүртөс, Таш бор. Баласын вообще аябайт, Балким мага бала болуп коесуң, бакма. Эми өзүң ойлонуп көрөсүң да. Ошондо мен эле жетим болуп калдым ба? Жолдош полковник, турнириңер жакшы экен, бирок мен тынч эле 1 айлык службам кылып алып эле акырын кете берейинчи. Сага ким айтты 1 айды? 1 жылда. Жемде өзүңүздү особенный кызды ойлоп жүрөсүңөрбү? 1 ай деп сүйлөшпөдүк белек? Ким менен? Устав боюнча баары 1 жылга келген. Бул турнирге катышып берсеңер, 1 айдан кийин военный билетиңерди колго беребиз. Мен кичине ойлонуп келсем болобу? Конечно. Жолдош полковник, эмнеге буга асылып калдыңыз? Короче, Жусупов. Кандай гана болбосун, бул Сапаров турнирге катышы керек. Былтыр биздин турнирге Казакстандан, Өзбекстандан солдаттар келип, сонун турнир болгон. Аны ким көргөн билесиңби? Ким? Сен жана мен. Башкасынын барына баары бир. А бул Сапаровду деген бүт эл журт көрүп атпайбы? Бул биздин армияны эң жакшы жагын көрөсөнгө сонун шанс болуп атпайбы? Турат каргыла. Жарайт. Алло. Булар деген сен турнирге катышпасаң 1 жылга карасың деп атпайбы? Асан Сапарович, бул наоборот сонунда. Турнирине катышып, контент тартсаңар элге еще больше жагат. Силер даже жаңы видеолорду ойлонбой койсоңор болот. Баары өзү чыга берет. Силер айткандын бирөө да аткара элең. Мен ушул сомнение болуп баштадым.
Асан Сапарович, эми мага ишенсеңер, ушул турнирди утуп чыксаңар, элдин баары биздики. Шайлоону точно атабыз. Бұл турнирді по-любому ұтыш керек. Мощный команда керек бізгечи. Намол тартиптерменен. Ротан барын қарап шықса, 3 жыл өткөдет қой. Ротан барын қарабайбыз. Точно қараш керек. Мен mi? Ушул бу. Кичине көзү чоңураагын тапкан жоксуңбу? Бүтүп бул эмнени көрмөгүлө? Наоборот, жакшы да булар всегда жүлжүп, мээлеп жүрүшөт да. Сиздер мисалы үчүн мээлегенде мындай мээлейсиздер, тостой болуп мээлейсизби? Чын ушинтип мээлейсиң, Ооба. Давай, алып чык. Эми ушу азыр бухайт этчү мезгилби? Бул пустой бутылка, давай, тисең тичак. Ал дагы, тетигин ат. Ой, мунуңдан толук чыкпайт. Кой отуруңузчу. Каяка сен? Азыр тетиге тийбесең, жестко сабайбыз. Жоло сержант, турбайбыз. Дедовщина токтогон дебедиңер. Зато устав деген бар. 3 күн катарынан тумбочканын жанында туруп каласың. Жоло сержант, выполняй. Молодец. Кане, мага деле айтып көрсөң. Не деп? 3 күн тумбочкага турасың, не очереди деп. 3 күн тумбочкага турасың, не очереди. Карап тур. Менин жарабайт турбайбы? Эй, тип, сен деген сержантсың да, Аны сержант, стой, стоять. Стоять. Баскыла, баскыла. Стрелок таптык. Боксер кайдан табабыз? Мунун жоошко бизге деген боксер керек да. Жооштон жоон чыгат деген сөз бар. Может, ошол туура. Кантип текшеребиз муну? Тет кайсы рота? 4. 4-чү рота. Ло! Кийимдесиң бе? Өзүңөр текшерели дедиңер го? Аны ошону текшересиң, тигини тепкилеп кетишет азыр. ким улук? Армияда канча бут десеп по-любому туруп келет. Анткени армияда тепкинин үчүн керемет. Сен тупойсуң. Атаңдын жанын сүйлөп атасың. Ата тигини өлтүрдү уже. Точно өлтү. Иман сага. Базар жок. Айттым беле? Так, алтын, КПБ-га барып туруп, журналдап келе калчы. Сержант. Бизде боксер бар, стрелок бар, бигунок керек, катып чуркаган бирөө керек экен. Мен чуркай элбейм. Муну эмес, кызыл журналдап келбейсиңби? Бай дейчи, баарлыгы катып чуркайт го. Ошолордун арасынан мындай эң катуу чуркаган, Усейн Болт эле чуркаган бирөө керек да. Ой, красавчик, келип калдың ба? Чарчаган эмессиң го? Так, отур. Короче, биз катып чуркаган бирөөнү издеп атабыз. Бигунок издеп атабыз да. Я, по идее, быстро бегаю, но в этих берцах мозоли жестко выходят. Но если бы кроссовки... Кроссовки? Без проблем. Кандайсың, Службаң кандай өтүп атат? Кандай экен? Иштек экен. Иштеп келген? Иштек. Ай, мени сагынып чакырды экен десе, сага кроссовка эле керекпи? Ой. Кечирип койчу. Сагындым, кантип сагынбайын. Просто бул кроссовка азыр өлө керек болуп атканда бизгечи. Жакында соревнование болот да. Сапаров. Аяшка мен таныстырып койдум мындай. Аяктагы Аяшка сага, Чөнтүрчү. Эжең болот бул. Межеге караганда Аяшка звучит. Чолпон. Азамат Акылбеков. Сержантсызбы? Старший сержант.
Не болуп атат тиякта? Аяшка ауысып болот экен. Айчы. Сага аяшык болот. Келин болот да. Болды кылачы, тамашалабай. Бас кетчи сен. Депутат эле болбой эле. Неге? Таптатмакай. Кыз алмак. Менин Рашидтин аялы эле сулуу. Кайсы Рашид? Качагарчы. Бас. Канча жылкы? Канча жылкы? Канча жылкы? Не кыласың? 2005. Так 2005. Атаң нече атасың? Мазгын чакма. 2005. Канча болсун 8. Шами. Алдың менің костюмшым тұрбай, не киіп алдың? Түстор. Ақырынчы. Қайнатам той болчу. Мына кичине байларда болуп кийинип алайын деп. Не жалко болса? Жалко эмес. Бирок колдоңуз сасыбайбы? Жаңы эле душтан чыктым. Сен каяктан болосуң? Жердеш эмеспиз экөөбүз. Эркин тур. Эркин тур. Бар, кетер. Басай. Машинаң ачыкчы эмес кел. Шунчалык наглеть этпечи. Сен жаман жумат экенсиң. Сат жошпош. Курсатпы. Айтарым нұсқа, сөзім қысқа, өмір бізге бері келет. Салып құржынға, сұнышын тыңда, ойны күлгіндерірда. Жаштық кезде мені қарығанда дөйлетті, мұрас қылған сағамаға. Аттың барда жер таны, аттың барда ел таны, айтып кеткен ата баба. Мындай танкты мендей танктар айдабаса ешкім айдай албайды. Жашы бергеле, бар ерегеле, жашы жашы керене. Бұл өмір қысқа, жалындап жаша, жашы жашы керене. Жашы бергеле, ойлоңун терең, бізге ден сұлу керек. Оттой жалында, ойны күлірда, жашы өзі кереме. Ерінбей жаштап, еркек тұрғының, жақшы банайсың құның. Таза жолы менен, күні қой менен, достық жолын құрғының. Жаштық кезде мені қарығанда дөйлетті, мұрас қылған сағамаға. Аттың барда жер таны, аттың барда ел таны, айтып кеткен ата баба. Жашы бергеле, бар ергеле, жашы жашы керене. Бұл өмір қысқа, жалындап жаша, жашы жашы керене. Жашы бергеле, ойлоңун терең, бізге де сұлу керек. Атты жаша, ойны күлірда, жашы өзі керемет, керемет. Мына танка бияқты қарап тұрады. Мына дуласы бияқты көзді көрдің бе? Бірінші, дастан сен чуркап келесің дағы, секіріп тұрып танканың içine кіресің. Сен азамат, екінші чуркап келесің, бияғыменен. Чуркап келіп тұрып, бұл дулан жанына танканың үстіне секіріп шығасың. Мен үшінші чуркап келем, жердегі снарядтарды алып тұрып саға берем, сен дастан көресің, ошентіп 3-4 түс салыш керек дағы, 1,5 минуттың içinde секіріп кіріп, люкты жаап тұрып айдап кетіш керек. Менчи, мен қайғына отырам. Сен стрелоксың да бияқтан атасың автомат сен. Мен деле барайыншы танктың içine отырып жүргім келіп отат. Иінен дуай десе, танка саға маршруттау. Аяқта үчелеместі бар. Не oldu? Сөйлештің бі? Сөйгенің менен. Да, поговорю. Анан не oldu? Айтпайсың ба? Братаны, мою девушку украли. Выключай музыканы. Нервті қайнатпай. Бері келші, отыр. Так,
Қандай варианттар бар? Қызды алып келгенге. Менде бір вариант бар. Тайжан бір қыз бар, сұп-сұлу десеңіз. Көкме, мұның қызын алып келіш керек. Тайжан қызын емне керек бұға? Бізде бір еле вариант бар. Барышуыз керек. Қызын алып келішуіз керек. Ох, базар жоқ. Ошондай ашты казармаға алып келесіңер? Қыз келеді. Ей, болды чөй. Атаң не ұрып атасың? Қолың қалтырап қалады. Бұл саға белоснежка, мұның қызы бұл. Не, бұл саға белоснежка көріп атау. Мұның қызы да. Білем. Короче, мындағы шуыз керек. Бая, білесің бе? Алинаны бір тешіктен алып кірбедік білек. Ошол тешіктен баруыз шығышуыз керек дағы, барышуыз керек. Мұны батпақ білен аттыры. Алина батқан жерге Сапаров батпай қалмақ білен. Қая тұр чай, жалжақты ғой. Бұл тұр. Ал Алинаның тешігінен мен шықтым да қолы. Сарға чайын жөр ауыз ба. Не жалжақтайсыңар, әсірен күлгенше, оның қызына уже неке қиып салмай oldu. Ошо идея бар менде, басқа. Мен дағы орам ба? Барасың, мен оны киіп ал, çalıştırayım. Бар. What you hear it, listen. It's what you hear it, listen. X gon' give it to you. Fuck your own. X gon' deliver to you. Ya açıkçası ne oldu? Gönlü verdi. Batayın açıkçası gönlü verip koymasın. Dışarına suradın da. Düşündü. Я по карте посмотрел, еще 7 километров осталось. Korkma Çey. Sen söyleşken kızın da hiç mi görmeyiz? Özele verip koymasın. Buğa, 92 koyamız mı ce? Ne kımmatrak değil, 95'de koyalım. G-Drive kuyulat da tip. Короче, hazır baravuz, kız da alavuz. Akırın çıkıp ketemiz, siz çıkılmayı yok. Oşanmayın, onu jön alıp aldın mı? Sen cindisin bey. Neden oldun? Ben 8 yıl çalı aldım da. Ben senelerge daha önce olaydı adam bey. Kızı çıkılmakla. Muştaşmayı yok. Kız da alavuz çıkavuz gitsin. Давай. Отыра тоқшойыз, брат, қой берелей екен. Айдавайсың бей. Ходовка өліт. Бұтәрді ходовкасы ма? Өкметтікі де байке. Не тоқтап қалдың? Красный горит. Айдай берші, айдай берші. Қызықсыз байке, штраф келсечі. Ох, Ey, gel esasın bize. Böyle bir de beni basa veresin. Sinyal da. Ayakta sinyal. Алло, ата, жетіп қалдыңар ғой? Ай, тұрғыла, болғыла, ата-енесі келетіптір. Досым, Аяшкамен бақыт бол. Қарамашқан олғар үзілбесін. Чоң рахмат жігіттер. Ушунча келіп тұрып беріп қойғаныңарға. Қой чей, досым, қачан біз келет етіп жүрдік әле. Келле, алып еле. Келле. Сен үшін гарой ғой, досым. Ya, жұмыстарым шығады, аз келе ме? Кто украл мою девушку? Мен? Не oldu?
Держись, мразь. Точно гранатомет керек жоқ па? Керегі жоқ деп отпаймын. Ана мұрынқыда айлатырбай, Апа, қызды алып кеткенге келішіптір. Кім? Ата-енесі? Армия? Тоқтат құладай! Ата, не тақта қойнауыңыз келіп отауы? Анда мен өлдім. Ай, бері! Ай, айланай. Ай! Ошондой. Анда мына. Енді өліп шыққыла. Уверенсіз бе? Не бойся, учебная. Джан, я всегда буду рядом с тобой. Ты мой защитник. Ладно, спасибо большое всем. До свидания. Давай, До пока, встречи. споки-ноки! Нежный болғансың да. А не нежный емес білім. Ошондо аячты алып кетпейсиз ба? Да хорош уже. Болдық бай. Андан көріп, частқа аман-есен жетіп алалы дейін ме? Эге бата беріп қойын, Амин, аман-есен частқа жетіп алалы. Айтпадым мен үшінері. Мен батаменен айтып отпайын, болуа. Отырып жай. Біз бензин құйып қойдық. Вы не имеете права снимать. Это кыргызская армия. Біз деген бір қызды алағачудан сақтап қалдық. Бір қыздың тағдырын сақтадық біз. Тартпағылады одан. Отырғыла, кет. Отыр. Тартпағылады. Esmi aldın da olgansın. Ayakta bugün ne kadar? Жолдо сержант. Ошондо бүгүн кечке көп казабыз ба? Эй, сен еще рахмат айтсаң, мол видео шығып кет. Елдер жақсы комментарий жазып жақсы болды. А то под трибунал кетмекпіз ғой шықын. Бірақ ел азыр өзінің тағдырын өзіне шешіп қалды, шынымен. Давайте, рядойлар, батырақ, батырақ. Бүгін бүтіш керек. Товарищ сержант, там батырақ, здесь батырақ, в туалете батырақ, в столовой батырақ, везде батырақ. Вот это в семейной жизни потом вот этот батырақ не повлияет? Эй, твой семейный жизнь другой устав. Жена будет сержантом. А я здесь сержант. А шоколада не будешь, да? Эй, лысый, да? Başını cana çoğayım bu da. Atatürk'ü ben takta geçine kazayı ne? Алтынбек, үшінші азаптан кейін оны аячты албасаң өлдің ғой деймін. Насчет этого хотел поговорить. Хотел сказать вам огромное спасибо. Я бы без вас не справился. Сенің қызың, менің де қызым да.
Моя девушка, моя девушка. Орус, senin kızın, benim kızım da. Нет. Kızım мой, но не ваш. Yok. Senin kızın, benim kızım, benim de kızım. Yok. Твоя девушка, моя дочка. Да. У нее другой отец же. Барчей yok. Eş dersiniz he? Мы рисковали за тебя. Все-таки бұл сенің балаң да, ya? Конечно. Sen men bakma olan болбай қалдың да, ошондо. Очень жаль дегендейчи, очень жаль. Ошондо баягы эле мен жетим калдымбы? Болдугула чей. Biz palçamız. Palçam degen bir ürün çıtabay. Ошон үчүн жардам берди. Hey, başta örtpey andan көрөк мону кылачы, карачы. Панфиловчылардын таңкы төлүктү дейт. 1941-жылдын 22-июнунда таңга жуук фашисттик Германиянын аскерлери кол салышпоо жөнүндөгү пакка карабастан СССРдин чек арасын бузуп кирип, биздин ата мекенибизге кыянаттык менен кол салды. Ошентип Сапаров, КПга чакырып атат. Караңгыда кимге? Мен барып келе калайын, жигиттер. Салам алейкум. Алейкум салам. Таныш ол. Бул жак Анарбек беке. Кандайча тааныш болгула, тааныйм да мен. Асаке, Азамат. Кыйынсың. Элдин сүймөнчүлүгүнө айландың. Патрибунал кетип каласыздадык. Ал чечилчү вопрос. Баса, биз бириктик. Чоң иштешкен атабыз. Кандайча? Асан мындай болуп атат да. Азыр баары тең чалдуу ойдо болуп турат. Бирок бизге кол келип атат. Эгер биз бириксек, сени Кудай буйрса биздин партияга лидер кылабыз. Анан шайлоодо утуп чыгарыбызга 100% ишене берсең болот. А биздин балдарчы? Асаке, алар жаш. Аларды кичине жылдыра турабыз. Ал эми биз саясатта жашаганды билишибиз керек. Давай, герой. Кудай буйрса жакында депутатский креслого отурасың. Жолдош полковник, сиздин буйругуңуз боюнча катардагы жоокер Сапаров келди. Келдим, отур. Жарайт. Кыскасы, чын ниетимен куттуктайм. Мына, военный билетим. Соревнованиячы? Сиз айткан боюнча. Мен айткан боюнча боло берсе, мени чак эле генерал болушум керек болчу. Сага чейин сенин коллегалар менен жолуктум. Коллега? Эртең сенин дебатың болот экен. Ошон үчүн бошсуң. Рядовой Сапаров. Эмне честь бербей? Түшүнүктүү. Абалдарчы? Вот-то подъем! Быстрее! Рядовой Сапаров жокко? Бул текстти 10дон аша адам жазды. Элде урукса, бийлей турган болду. Сен самое главное буну жакшылап окуп берип кой, Аскер. Анан мен сага ишенем. Кудай буйруса, биз уже депутатпыз. Сен жанагы
эки партиянын бириккен жагын жакшылап келтирип койчу. Келтиребиз алжа. Биздин партия айтылган убадалардын аткарарына 100% кепилдик берем. Рахмат. Күчтүү Кыргызстан партиясына берилген убакыт соңуна келип жетти. Эми кезек Патриоттор партиясынын лидери Асан Сапаровго сөз берилет. Рахмат. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу мекендештер. Өзүңөр билгендей мен армияга барам деп убада берип барып келдим. Бул албетте менин сөзүнө турган адам катары билдирет. Армияда мекенге болгон сүйүүнү күчөтөт экен. Албетте депутат болгондон кийин мекенди сүйүү өтө керек. Антпесе эч кандай пайдан тийбейт мекенге. Армияда тартипке көндүрөт экен. Жана буйруктарды так туура аткарганга үйрөттү. Албетте бул сапаттардагы депутат үчүн маанилүү. Эң башкысы чынчыл болууну үйрөттү. Чынчыл. Асан Сапарович. Чынчыл болууну үйрөттү эң башкысы. Анан ачыгын айтканда моул кооз тексттерди булар жазып беришти мага. Мен армияга баргым келген эмес, барбайт да болчумун. Булар рейтинг түшүп кетет, шайлоочуларды жоготуп алабыз деген үчүн коркконуман бардым. Жыйынтыгында партиянын лидери болдум. Шайлоочулар көбөйдү. 100% өтө турган болдук. Себеби сөзүнө турган депутаттарды эл көптөн бери көрүлө экен. Мен шайлоого катышам дегенде жанымда жаш, перспективдүү жигиттер бар болчу. Мына эки партия бириктик элек. Алдыңкы 10 орунду буга чейинки 2 сазывда депутат болгондор талашып алышты. Мурун бир нерсени өзгөртпөгөндөр азыр кыйратабыз деп атышат. Мен булар үчүн жоопко тартылгым келбейт. Ошондуктан биздин партияны шайлабагыла. Мен өз кандидатурамды алам. Кооз сөздөргө ишенбегиле. Силерге айтарым, келечекте оңдооңар келсе, жүрөгүңөр менен сайлагыла. Рахмат. Эй, сержант болгонуңарга бир жума болду, э? Молодойлор да келди. Билесиңер да эмне кылып? Эмне кылыш керек? Духи! Беши! Эмне болуп атасың? Биз келгенде деле силер ошонуп кетиңер. Чирна! Магимастер! Буруңузда тегиңиздери. Дедовщина кылыңыздар бир аз болсо дагы. Сураныч. Бурай болайыш? Туп-туура айтасың, яш. Акылбеков, мен частный ичинен эч ким менен сүйлөшпөйм. Бул жакта экениңизди бир да офицер билбеш керек. Кандай түшүнбөйсүңбү? Ата! Балам! Ата эмне болду? Один за всех! Өзгөлөргө өзгөчө мамиле кылабыз. Мен секирип көргөн эмесмин атам. Өпүп аласыздар мени. Сапаров өлбөйсүң. Мындай армияны даже мен көргөн эмесмин. Сапаров Асандын дебатта айткан ачык сөзүнөн кийин Патриоттор партиясынын рейтинги бир топ ылдыйлады. Келе жаткан шайлоодо Патриоттор партиясы катышпай тургандыгын партия жетекчилиги билдирди. Мындай резонанс жараткан окуядан кийин башка партиялардагы буга чейин депутаттык мандатка ээ болуп келген талапкерлерин партиядан четтете башташты. Biz palçam. Palçam деген бирөөнү чыгып.
Жолдош полковник. Қатардағы Жокер Сапаров өз қызматын өтеуге келді. Сен 1 айлық мөнөтіңді өтіп, военный билетің алып кетпедің біле? 1 ай деп сіздерге кім айтты? Мен 1 жыл толық қызмат қылуға даярмын. Өзің айтпадың біле? Мен айтқандай бола берсе, мен ешағылы депутат болмақпын, жолдош полковник. Юсупов, мен Жокердің формасы жоқ. Дүнелімін, жолдош полковник. Қатардағы Жокер Сапаров. Мен сапқа тұр. Жарайды, ой, кешіресіздер. Кешір қой жата. Балада. Балалы. Аскерде мыйзам бар, білесіңер, ә? Один за всех и все за одного. Қатардағы Жокер Сапаров тешіп келгендік үшін 10 километр марш-бросок. 10 оқ. Шурқа. Мен Қатардағы Жокер Мамат Кәрімұлы Шерәлі. Сапаров Асан Сапарович. Калилов Алтынбек Азаматович. Қырғызстанның еліне ишенімді қызмат қылуға салтанатты түрде ант беремін. Қырғыз Республикасының конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтардын талаптарын, командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо, өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Жаратканым